Тугандар, ассаламу алейкум. Мен бул видеону кайрылып атканымдын себеби эме эмес тугандар. Эч кандай азыр таксини, башканы сөз кылыш эмес тугандар. Бул жерде кетип аткан тема тугандар, азыркы учурда ушул Хамза инебиз тугандар. Аябай бир Аллах Тааланын бир ушундай бир сыноосуна туш келип калыптыр тугандар. Аллах Таалам ушу ата-энесине дагы сабырдуулук берсин. Ал эми ушу Хамза инебиздин дагы дартын жеңилинен кылган болсун тугандар. Эми тугандар, ошол жерде айта турган баса белгилеп кете турган нерсе тугандар, мынакей Аллах Таала кадыр зат, Аллах Таала улук зат тугандар. Ошо бир инсандын артынан мынакей канчалаган инсандарды тугандар, канчалаган инсандардын мынакей жүрөгүндө ушундай бир берешендик нерсе бар экен, же болбосо ошол нерсени Аллах Таала кадыр зат экен, мына жүрөгүнө берип салып койду тугандар. Мынакей $50,000 аттарын берип койду тугандар. $50,000 бул не деген акча, напримерчи? Миллион, 2 миллион, 5 миллион үйүн сатып, машинам бар, ошону сатып берейин. Ошо улуңдун дарылатып, лечение кылдырып алып, о балаңдын өмүрүн сактап кал депчи. Мынакей тугандар. Чыныгы момундун тугандар. Жүрөгүндө иманы бар инсандын берешендилиги, чыныгы мусулман экендигине мына ушул жерде билинет да тугандар. Азыр мына Аллага шүгүр, бүгүн бар, эртең жокпуз тугандар. Азыр акча үчүн тытынып аткандарыбыз деле бар арабыздачы тугандар. Эми жамандаш эмес, албетте ал өзүнүн тиричилигин үчүн кылып атат, ал нерсени өзүнүн үй бүлөсү үчүн кылып атат тугандар. Бирок садаканы дагы кылып койсок, кырсык бала апаттан сактайт тугандар. Садаканы кылайлы тугандар. Колубуздан келишинче бул садакада мындай мынча деген чектөө жок тугандар. Ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө, өзүнүн деңгээлине жараша берет тугандар. Берели тугандар садаканы колдон келишинче. Ар бири мынакей азыр аттуу баштуу мына блогер Атакул могу Бак автосалон, мына Аллах ыраазы болсун, мына Аскаровду Дубай. Ушулар башында көтөрүп койду мына. Бүтүн Кыргызстан уже азыр ошол эмени Хамза инебиздин эмесин операциясына ошол акча чогултайлы деп бүтүн Кыргызстан азыр ушул эмесинде жүрөт тугандар. Эми Аллах Таалам дартын берген Аллахым шыпасына өзү берет, иншалла баары жакшы болуп кетет тугандар. Биз болгон себебин кылайлы тугандар. Биз пендебиз, алсызбы тугандар. Алланын алдында алсыз бир пендебиз тугандар. Себебин гана кыла алабыз тугандар. Андыктан ошого бир жетишип, ушул баланын дагы өмүрүн сактап калганы аракет кылайлы. Чындыгында азыр оору ушундай бир кырсык, бала апат аябай көбөйдү тугандар. Эми бул Аллах Тааланын суноосу айттырбай келет тугандар, айттырбай келет. Москвада деле, например, канчасы ДТП болуп, канчалаган бир чоң сумма акчаларга түшүп калат тугандар. Эми айта берсек аябай көп да, ар кимде аябай көп тугандар. Ситуация азыр негизи оор тугандар. Азыр оор жашоодо турабыз тугандар. Эртең күндө эмне болушун эч ким билбейт тугандар. Бул жашоодон биз эң бир жакшы нерсебиз иш амалдарыбыз тугандар, намазыбыз, ибадатыбыз менен эле, зекетибиз менен. Ошонубуз менен гана акыретте жүзү жарык болот тугандар. Андыктан садаканы берели тугандар. Ар кимибиз тугандар. Азыркы учурда мына даже баакы 20 сом, 30 сом, 40 сом. Ошону кимдер которот айтайын тугандар, ачыгы. Баакы мектепте окуп жүргөн окуучу балдар бар го, окуучу телефон кармап калган, М-банкы бар, ошондой. Ошол адамдар, ошол окуучу кыз, балдар дагы ошол бала үчүн жардам берип атат, салымын кошуп атат тугандар. Иншалла ошол окуучу балдар тугандар, ошол окуучу жаш балдар азыртан мындай берешендикке үйрөнүп болсо мына тугандар, эртең дагы кол ачык болот да тугандар, берешен болот мындай. Берет садака. Баланы дагы тугандар тарбиялаганда, жаштайынан мечитке барганда, курбан айтта, ораза айтта, битир садакада тугандар не кылыш керек? Ошол кичинекей баягы 5 жашынан уже эс таанып калган жашынан баштап тугандар колуна акчаны берип тугандар, өзүнүн колуна, сиздер өзүңүздөр барып мынтип салып койбогула тугандар, өзүнүн колуна берип ошол жака мерге сал балам деп ошол жака салдырып үйрөтсөңөр тугандар, иншалла ошол бала Кудай кааласа Аллах насип кылып ошол өмүрүн берген болсо тугандар, ошол бала берешен болот тугандар.
Ошондуктан туугандар, мынакей азыр $50.000 атын берем деп туруп, үйүн сатып берем, үйүм канча чыкса ошону, машинам канча сатылса ошону берем деп атат. 500.000 берем, миллион берем туугандар. Мына чыныгы мына азыр ошо кыргыз эли ушундай бир инсандын Аллахым ушундай өмүрү сактап калыш үчүн канча бир инсандардын жүрөгүнө ушундай нерсени мынтип эле салып коет туугандар. Аллах Таала кадыр зат, Аллах Таала улуг зат туугандар. Аллах үчүн эч нерсе эмес. Ниет кылганда дагы туугандар, мындай даңгел нерсени сурагыла туугандар. Неден коркобуз? Ушунча нерсе эле болсо болот эле да деген кетпейт туугандар. Сурагыла, даңгел сурагыла. Кудайым берет. Кудайыма ал эч нерсе эмес. Бирок ниетке жараша туугандар. Ниетти түз кылып сурагыла, Аллах Таала берет. Бир күн болсо бир күн берет туугандар. Ошондуктан туугандар, мен просто биякта жүрөк чыдабат туугандар. Мен аудиториям кичинекей болсо дагы туугандар, туугандар. Мен ошо кичинекей нерсе болсо дагы мен ошол нерсеге салым кошкум келди туугандар. Мен азыр учурда, например, Питер шаарынан туугандар, Санкт-Петербург шаарында мен, например, ар кимдин үйүн барып каккылап, ошо туугандар ушуга жардам берип алышы дегенге бизде мүмкүнчүлүк жок туугандар. Себеби айланаңдын бүт баары орустар туугандар, ар кандай улуттагы адамдар. Аларга өзүңдүн мнениеңди айтып түшүндүрүп жеткире албайсың туугандар. Ар ким ар кандай ойлойт. Ошон үчүн туугандар, мен колуман келгенин, ар ким өзүнүн жөндөмүнө жараша өзүнүн колунан келген нерсесин кыла алат экен туугандар. Мен 200 просмотр болобу, 100 просмотр болобу, же 500 же 500 миңби, мен ушул бала үчүн колуман келген ушу мен дагы бир бөлүшүп коеюн дедим. Мен эч кандай хайп кармап, же ушу блогерлик эмеми подписчигими көбөйтүрүш эмес туугандар. Мен чисто мыяктан жүрөгүмөн ушул балага азыр бүт кыргыз эли мындай жан күйдүрүп, мындай эбиге эзилип, ушундай бир кыжалатчылык болуп, ушу баланын өмүрүн сактап калайлы деп ушунча адам кыймылдап атканда мен дагы жөн тура албадым туугандар. Ошого туура түшүнөсүздөр туугандар, негатив сөздүн кереги жок туугандар. Мен дагы, например, мына бүгүн 13 бүгүн келинчегим негизи төрөгөн, мындан 3-4 күн мурун. Бүгүн алып чыктым туугандар. Мына кубанычымда чек жок. Ошону менен биргеликте мен дагы ата болгом туугандар. Мына мен дагы ата болдум. Биринчи жолу биринчи перзентим болду туугандар. Мен дагычы жашоомдо. Мен ошол баламы көрүп туугандар. Мен ошол Хамзанын атасын өзүмдүн ордума коюп көрдүм дагы. Жүрөгүм чыдабады биякта, чындыгында. Жүрөгүм чыдабай азыр. Мен дагы азыр колумдан келишинче садаканы кылам туугандар. Мен бул жагы Аллахтан биз себебин кылайлы туугандар. Ошого колдон келишинче туугандар садаканы берели туугандар. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Мен азыр ошо баягы $50.000 атты сатпадым дегенде дагы видеону кошуп коем туугандар. Юбилейиңизданбы? Ооба, юбилейнин атынан мына кызым берем деп эле эме болот эле. Карточкасын ачып бер кызым. Мына байлыканы Ачып берип койгун. Чөжөн. Коду дагы бар экен. Өзү билет экен да кодун, а? өзү билет да. Ачып бер. Ачы. Унутуп калыпсың да. Ачылды. Жок бастым. Төрттү басышың керек. Машалла. Мына туруп бер мына. Пакет барбы? Пакет бергиле. Пакет жок да, пакет жок. Болсо ушу ойдан эле карап туруп берсе кандай, чыгарып берсинби? Чыгарып берсин. Жасмина. Кегиле, бир пакет берип, коробка берип коелан, коробка. Туугандар, оштобуз. Атың ким сени? Ясмин, өзүң чогулттуң беле? Мына Хамза укасын алып келиптир да. Ушуну алып барам деппи? Мына өзүң салып бер гана, колуң менен салып бер. Колчап койду. Машалла. Өзүң салып. Сону. Жакшы эле чогулткан экен, ай. Жакшы чогултуп койгон экен. Канча убакытта чогулту экен билем. Бул жагын төгүп кой, көтөрүп туруп төгүп кой эми гана. Төгем. Көтөрүп туруп төгүп. Оппа. Мына. Ой, азамат, машалла.
Өзіңізді Son ne? атақлап. Para motora Dua verip koysun, dua verip koysun, dua verip koysun. Bir dua verip koysun aksakal. Aksakal dua verip koysun. Şu sizden ömür uzun olsun. Amin. Kırgız'ın keleceğine gerek durgan. Uşunday yıksınlara yardım vere durgan. Şu kızdı terbiyeleyen etinesine rahmat. Amin. Ömürün uzun olup жақсылыққа жарағызın. Allah krasavç. Keçe aytgan boyunca. Bu yoqdan tartib o'tadimi? Kecha ovoz aytdilar. Kecha videomuzda tartib chiqarmadikmi? Ushul yigit bilan suylashganmizda bir Qarabayir atimni berem degan. 5 bo'lsa 5, 7 bo'lsa 7, 10 bo'lsa 10, qancha ming dollarga sotilsa, o'shoning aqchasini Hamzaga deganda. Mana hozir keldi. Hamzaning otasi Ruslan. Maşallah. Allah berүүчү дагы зат, алуучу дагы зат. Ар бир сүйгөн пендесине Алла өзү тартым берет. Кудай калса артында шыпасы бар. Ушунча 7 миллион калк сен балаңа бардыгы чын жүрөктөн ыйлап борозоңдон дуа кылат. Иншалла ушу 2 миллион доллар сиз Кудай калса путуна туруп кетишке бир Алла уян. Анан Атакул ака бул атымын беришим себеби бул мен эң жакшы көргөн атым. Maşallah. Kırgız жылкысы. Анан Хадияга эң жакшы нерсени берейин деп атам. Өзүмүн эң жакшы көргөн Кыргызстанда палвандарга ушу тартып аткан нерседен пайдаланып айтып коеюн. Манас Ниязовго, Баяман Муралим уулу, Байкого, Садыкка, ушу мен атымын атын чыгарып берген ушу палвандарга Аллах разы болсун. Иншалла ушул атты кайсы пулу бар адам алган болсо, фисабилла Алланын разылыгы үчүн алып туруп, ал атты бишекте 50 миң доллар кылышкан мен берген эмесмин. Кыргыз жылкысы өзүндө турсун деп. Geldi. Yoka жетелесинчи. Сразу. Ким ала турган болсо, Videonu öçürбөй тургула, сразу реклама кылабыз ушул жерден. Ала тургандар болсо, ат алам дегендер болсо тургандар. Сразу. Ушул жерден алам дегендер болсо, сразу сатабыз. Онлайн көрүп аткандар болсо, телефон номерун жарыялайбыз да. Мына келди. Машалла, көз тийбесин. Ушул Карабай. Аваздын эң жакшы көргөн ат экен. Канчасы? 6 асый болду. 6 асый, машалла. Машалла дегиле, атка көз тийбесин. Машалла көз тийбесин. Ушул атты, тугандар мына. Аваз берип атат. Машалла. Атay жабуусу менен токуп, сонун алып келди. Аваз, каяктасың? Мына карасаң эле. Биз садака бергенде, чөнтөгүбүздө пачкалап пул турса, ошонун эң майда 20 сомун анан тыйынын издейбиз, Аваз наоборот болуп атат. Көрдүңүздөр? Аттарынын ичинен эң күчтүүсүн алып келиптир. Өзү жакшы көргөнүн алып келиптир. Мына чыныгы адамдык сапат. Башка жигиттер дагы Аваздан үлгү алсын. Бар бол, Аваз. Сени менен сыймыктанабыз, машалла. Мына атты Кудай кааласа мен сизге тапшырам. Анан бул сатылсана мен алып кетип жок. Атын кимде? Руслан алып кетсин. Хоть 100 доллар сатсын. Хоть 200 доллар сатсын. Болду, мен Аллахтын жолунда бердим. Жок, аны мындай кылма. Мен атты алып алып, сен мен ака мен бердим болду. Тура эле болду, азыр тура эле болду. Азыр фото тура кылдыңыз. Берди каласыз. Калганын машина менен сиз канчага сатасыз? Буягын может бир улакчыга бир улак апарып чаптырып, дагы ценасын өстүрүп сатасыңарбы? Боягын өзү. Тура укам, Кыргызстанда мен деген эң чоң жыйындарда, мисалы үчүн, Карабайлар көбү жетелеп алып келет да Польшага. Бул өзү кирет, ошо Польшанын атын чыгарган ушул Жапай. Жапай, машалла. Улакчылар өтө жакшы тааныйт, атынчы. Атты өзүң алып келдиң да. Атты өзүң алып келдиң. 50 миң долларга Аваз ака өзү берген эмес ушуну. Машалла. Ошо улакчылар атынан эле сразу тааныйт, атты көргөндө эле тааныйт. Баштапкы баасын айтып кой. Жок, буну Баштапкы дейсиңби, пулун айтып кой. 50 миң алба бербедим. Пулун айтып кой. 20 миң доллар коюп койлу. 20 миң доллар. Камы бар, Жок, өтөгө карап кетсин. Эми бака мындай орозоңунда камын сурабасын ака. Эркек адам берип туруп кайра атты деле ушу бала подарка кылып койсун да, баймын деген адам. Машалла. Анан бир сөздөн пайдаланып кетейин. Мына Кара Судан Россия заправканын нефтин сазайына Семетей досума чыктым, чалсам, досум ушундай болуптур десем, досум мен жүздөгөн адамга ыхсан кылып аттым эле. Майлы канча жерден берейин деп өзүм көңүлдөн чыгар десем,
Азыр Семет'e келет 500 000 сом ал берет. Maşallah. Allah akbar. Semet et kütüyoruz anda. Allah razı olsun. Разы болсун. Allah razı olsun. Sonu. Attı bırak. Атакулка. Могу видеодон көрүп аткандарга бир жакшы кайрылуу кылып коеюн. Ат боюнча маалымат берип, кай жеринде турат. Азына видеону ким көрсө, ма улакча агалар Açkına çıkışı. жөнөткүлө, максималь ушу сатууга чыгыптыр депчи. Al şerge turu atak şes. Yayındayken ha? Lan çok açmayalım diye. Reklamан эсиңде. Buna ya Tuğan'da. Görüp duraslar. Bunun bağısı, baştapkı bağısı 20 000 dolar. Ondan çok oruk etet da. Avazının altın. Bunu eme mundayça aytkanda kayrımdуулuk iretinde niyet kılыңыздар da. Satıp alasız, mazza kılıp minesiz, ulaka salasız, bирок акчасын Хамзага бересиz. Niyeti şunday olsun. Kelingizler, ulakçılar, kökbörüçüler, sizlerdi kütöbüz, sayapkerler ayrıkça. Uşul attı, tanıt